Каяка? Куинс? Центральный парк. Центральный парк туралы. Қандай Америкада жашап? Жакшы, кыйын. Настолько большая конкуренция, что нужно зазывать людей. Перевожу кыйналам. Жок, тышкан мындай безобидно го, мышкадай. Бул жакта мышка эмес, бул жакта крыса. Крыса, Бул деген настоящий нью-йоркец. Латиноамериканецтер аябай мындай жакшы тамактанышат. Chicken parmesan is good? Very good. Біздің карталарда өтетін достар. Метродогу аба ырайы экиге бөлүнөт. Же аябай ысык болот, же муздак болуп аябай үшүп кетесиң. Кондиционерлер үчүн жайында метрого мындай жөнөкөй жакы кийимдери менен үшүп кетесиң. Метродогу жашоо ушундай экен. Көрсөтпөйсөк болот. Аябай кир. Салыштырмалуу ошол эле Турция, Европадагы метро салыштырмалуу. Хотя Францияныкына окшош эле окшойт. Францияныкы да бираз эскирээк да ушундай. Францияда боло элекмин. Каяка? Куинс? Центральный парк. Центральный парк туралы. Ал толугу менен Манхэттен достор. Мындай. Биз ушул жерде жүрөбүз. Қандай Америкада жашап? Жакшы, кыйын. Оп. Университетке жок. На кого учишься? Шында? Я не учусь в университете, я... Ну, собираешься поступить? Или курстарда окутасың ба? Да, я просто буткэмп буду брать. Буткэмп? Это IT курсы 9-месячный, да? 9 ай. 6 ай ба? Қайсыға тапшырайын дедасың? Тапшырдым уже, вот буюрса жума начинаю, и воскресенье начинается. Да. Қайсы буткэмп? DevX. DevX? Кыргыздардык эмес бу? Бир тамактанууга канча акча кетет? Кандай тамактануу? Жөн эле тамактануу. Фастфуд. Ресторан болсо намного. Фастфуд болсо $10 эле жеп алсаңар болот. Да? Макдональдс пойдете. Например, бир чизбургер. Чизбургер, картошка фри, анан комбо болот, тиги кока-коласы Ошол бесплатный канча болот. алат ошондо? $10 жетпей? $8-10, Бир адамга. Биз завтракка бүгүн мисалы бардык, Заза деген бир ресторанга окшогон жерге. Завтрагыбызга $30, $30-40 кетти да? Бир адамга. Бир адамга. Ушундай. Ошо Нью-Йорк айтып атпаймынбы? Болбосо зарплатабыз минималка Нью-Йоркто $15 бир саатына. Саатына. Ошондо күнүнө канча саат иштейсиңер жөнөкөйдө? 8-10 саат. Кандай жумуш кыласың? Офисте иштейм. Азыр Бруклинде орустар менен, орустардын компаниясында. Ал офис Ambulance Transportation Company. Скорый помощь. Бирок Ambulance Transportation. Бирок скорый помощь эмес да, бул, например, карыган адамдарга ким тиги эме менен колдонот. Кандай деп койчу эле? Коляска сыяктуу. Колясканы колдонот, же мындай кичинекей волкер деп коюшат да. Как этот биздей таякчабы. Ошо таякчасы менен асынган адамдар ошолорго жардам беребиз. Получается, үйдөн докторго чейин алар өзү бара алышпайт. Такси алышпайт. Коляска үчүн. Коляска менен кайка батышат. Автобус менен кете алышпайт. Ошол үчүн ушундай атайын сервистер бар. Ушунун баарын государство оплачивает им. А силер иштеген компания это частная компания, но вам оплачивает государство, э? Да. Сон. Орусча айткандай квартира, двух-трехкомнатный квартира албайсың, арендага. Огон эле кичинекей комната аласың. Ал комнатаңа айына $700, $800, $900 төлөйсүң. $1000 деп коелу бул жашаганыңа. Жол киреңе метрокарта аласың. Метро менен бир колдонгонун үчүн почти $3 чыгат. Жумушка чейин барасың, жумуштан кийин кайтасың. Ушунун баарына акча кетет бияка. Бул жагына да? Ошол үчүн безлимитный тикет аласың бир айга. Анын болсо $130 чыгат айына. Бул бир эле метро же автобуска да өтө береби ал? Ооба, өтө берет. Автобус, метро. Анан тамактануу. Бирок чын айтсам, аябай деле көп жебейм. Жакшы. Саатына $15-16 тапкан бул негизи аз болуп эсептелет экен. Ооба, минималдуу. Бул Америка достор. This is America. Сен кайсы жерде жашайсың? Бруклинде жашап атам. Бруклинде. Кайсы жерден болосуң негизи? Чүйлүк. Чүйдүн кайсы жагы? Беловод, Карабалта.
Так, азыр мен Оштон. Оштон өшүнөн. Настолько большая конкуренция, что нужно зазывать людей. Турцияда ошондой да. Кайсы бул жакта отурабызбы? Ооба. Атаны ушул жака алып келдим сизди. Our friends to join. Thank you. Sounds good. Канча жылкысың? 99. 99? 23. 23 жашта, дано. Бишкек кайсы жерде окуйсуң? Юракадемиядан биттим. 21 жашында бүтүрдүңбү? 20 жашымда. Ал 4 жылдык окуп эле? 3 жыл колледж болчу, анан 3 жыл дагы бакалавр. 8 класстан 9 класстан кетсең андай? 9дан кийин. 9дан кийин. Юракадемия толугу менен бүтүргөнсүң? Ооба, бүтүрдүм, анан бүтүрүп алып, жок. Пандемия башталды. 8 ай СММ болуп иштедим. Пластическая хирургияда Бишкекте. Пластическая хирургия, частная пластическая хирургия, ошол жакта СММ специалист болуп иштегем. 8 ай. Эмне үчүн? Себеби бул программага катышам десең, акчаң болуш керек. Хотя бы $1000. Ал акча менде жок болчу. И попросить родителей тоже не могла. Неге? Ну, потому что не в том положении мы были тогда. Канча бир туугансыңар? Улуу байкем бар, кичи сиңдим бар, дагы 2 кичи сиңдим бар, папамдын турабы. I remember it. Last time? Yeah. So maybe I don't want to cover the video because I know you're a seafood risotto. Thank you. It has mussels, clams, But it calamari, wasn't shrimp. risotto, this is pasta. You also want spicy or what? No, I don't want spicy. Okay, that is spicy. Okay, no, chicken parmesan is good. Very good. I will try that one. Chicken parmesan, fettuccine mare monte. Yes. Beautiful. Достар, нас стало больше. Көрүп болуп, буюрса сүйлөшүп туруп, маектешип, маегиңизди терели. Ошондой, мен программа маябай кымбат эмес. Ошол үчүн мен бул программаны тандагам. Аупер деген программа. Кандай деген? Аупер. Аупер. Аупер бул Няня сыяктуу. Аупер бул нянянын переводу болуп калат да. Как помощница по хозяйству. Ошондо сен үй бүлөгө келесиң, алар менен жашайсың, алар сага индивидуалдуу комната берет. Болгону эле балдар менен жардамдашасың. Күнүндө 8 саат максимум. Балдарды карап отурасың да? Ооба. Ошол биз билгенде баягы няня болуп туруп. Ооба. Ошол жумуш үчүн канча 4 айдан бери ошол жумуштасыңбы же кайсы 1 жыл? 1 жыл болгон. 1 жыл иштегем, анан бияка келип келдим. 4 айдан бери сен ал жаңы жумуштасың да? Ооба, мен 1 жыл Нью-Джерсиде жашагам. Өз үй бүлөм менен. Хост семья деп кошобуз да. Хост семья это принимающая семья. Алар өзү индустар. Бирок аябай интеллигенттүү индустар, аябай. Акчалыктарбы? Жок, сасугай. Эң биринчи суроо, кандай тамашалуу болбосо деле, күркүнүчтүү болбосо деле, эң биринчи суроо биздин кыргыздардан же башка адамдардан бул алар сасыйбы? Сасык тамак жейби деп. Жыт деген баары эле жыттанат. Индияда жашасаң жыттана бересиң. Тамак үчүн да. Менин хост үй бүлөм жыттанбайт дегеним бул алар гигиена сакташат. Ошол семьяга келгенге чейин кандай сен 8 ай Бишкекте иштедим. Бишкекте СММчисе болуп иштедиң. Айлыгың канча эле? Бишкекте 25дей. Бир эле компаниябы? Ооба. Бир эле компанияда иштейсиң. Ооба, мен бирок өзү кондитер болом. Кандай? Ооба, ошо СММ кондитер. Шица болуп иштедиң, иши кондитер болуп иштедиң. Бир эле компанияда экөөдөн кылдың. Жок, кондитер болуп өзүм частный кондитер болуп иштегем. Программа кылам. Заказдар кылып берчи. Ооба. Ошо заказдарды алып тургам. Ошо менен да акча келип аткан. Канча таап атасың ошондон? Айына мисалы бир. Кээде 40 миң тапчу элем. Кээде 30 миң тапчу элем. Торт жасай берем, эмне жасайсың? Сладости тартып да? Кимде конти паста үйрөнбөдүңбү? Ооба. Контидеби? Ооба. Мы же с Ханышей хорошие друзья. Ал менен интервьюбуз бар, кстати, как раз можешь посмотреть. Студент кезде ушинтип акча алып аткам. Анан кээде дагы бир жумуш кылып аткам. Иши кылса аябай аракеттенип, үйдө отурбай, бирдеке алектенип, оокат кылып аткам да. Ошол кондитер заказдардан эле 20-40 миң арасы тауып коет. Жок. Бул
мен основной зарплата менен ушунча чыгып аттым. Экөө бириккенде бир. Бириккенде. Кондитер болуп көп таппайсың. Себеби дегенде ал үчүн анда күнү түнү бою иштеш керексиң, анан аябай көп расход болот. Ошентип 8 айда канча акча таптың? Ой, кызыктуу тема. Мен антип айта албайм да канча акча таптым, Канча потому что топтодуң? ошо керек болгон акчаны топтодум. Ал $800,000 деп? $1000, анан аягында $200-300 помидордон берген. Бирок башында өзүм топтогом. Документтеримди даярдадым. Ал программа азырдадым деп барбы? Ооба. Мен аябай көп суроолор алып атам. Күнүгө жооп берип атам кыздарга. Онлайн украиналык агентство. Башында ооба баруу кыркышат, Украинадан экен. Но на самом деле ничего сложного. Акчаны ошо онлайн, то есть сайтка эле төлөп коет экенсиң, и дальше они документацию Нет, все сама делаешь. Ты должна доказать, что у тебя был опыт работы с детьми. Они не берут девочек, у которых не было опыта работы с детьми. Но опыт работы с детьми можно сказать, что Аяша помадердан берип аткам. Өзүмдүн племянниктерим караган, Жок, племянниктерди айтпаш керек, потому что алар түшүнбөйт да андайды. Тууган болсом деле түшүнбөй калышат. Сөзсүз тууган эмес болуш керек. Жөн эле достордун балдарына айтсаң болот, же дагы бирөөнү алсаң болот да. Иши кылса баш иштесе табылат, документтер табылат. Ал деген проблема эмес. Биздин өлкөлөрүбүздөн кыздар спросто деп ойлойм, потому что у нас восточный менталитет. Биздин кыздарыбыз аябай балына баркталат. Ооба, бакталат. Жакшы мамиле кылышат, балдарын жакшы карашат, үй бүлөгө жакшы мамиле кылып, жардамдашат. Бирок экинчи жагы деле бар да, обратная сторона медали в том, что наши девочки благодаря этой программе получают визу, прилетают сюда, у них здесь родственники, парни, друзья, и они просто уезжают. Каяка уезжают? От своей семьи. Они просто кидают свою семью и в другой штат уезжают. Своей семьи деген баягы host family да, баягы чакырган үй бүлө, бала чакам карап берет. Ооба. Визачы кандай болду? Көбүнчө визага отказ берип коюшкан го. Эмнеге виза макул болду? Визаны алып атканда документтер үчүн сен ошо үй бүлөң жооп берет да. Ооба, биз ушул кызды күтүп атабыз, ал үчүн жооп беребиз. Бул жакта жаткан жери бар, айлыгын беребиз. Эшикте калып калбайт деп. Бирдеке болсо биз жооп беребиз деп. Ушундай ответственность алышат да. Ал визанын аты эмне? J1. J1. Ал не деген виза болуп калат? Рабочий виза прям. Как work and travel. Одна и та же. Канча убакытка берилет ал? 1 жылга. 1 жылга. Бирок кааласаң дагы 1 жылга программаны улантсаң болот. Ошондой. Аны Америкада да узартып алсаң болот да? Ооба, дагы 1 жылга. Бир эле жылга. Ошо үй бүлөдө калсаң. Сен кандай кылдың? Мен калган жокмун. 1 жыл бүткөндөн кийин эмне кылдың? Кеттим. Жок, тышкан мындай безобидно го, мышкадай. Бул жакта мышка эмес, бул жакта крыса. Крыса, Нью-Йоркто аябай көп. Жүрүңүз карап көрөлү. Темир жолдо крысаны аябай көп көрөсүң. Мына. Бул деген настоящий нью-йоркец. Бунусу крыса эмес, бул мышка экен, мышка экен, тышкан экен. Бул тышкан экен. Дагы барбы? Ооба, аябай чоң, биздин иттерибиздей. Тышканды көрүп калсаң эле кычкырасың го, жиркенип. Азыр болсо жиркенбей де калдым. Чыкты, Теми. Центральный паркты көздөй баралы. Асалы. Так, көчөнүн аты эмне экен? 7-чи көчөсү. Мен мурда айтып бергем, Кеде үйлөнүү тойлорунда иштеп турам. Бул жердеби? Ооба. Подработка катарыбы? Ооба. Үйлөнүү тойлорунда? Ооба. Биякта той эмес, жөн эле мындай церемония сыяктуу болот да. Биздин ЗАГСта церемония өткөндөй эле, бирок эшикте же ал үчүн атайын коз жерлерди арендага алышат. Анан ушул жакта церемония кылышат. Ошол церемонияга чейин баарын даярдоо, анан жаштар келгенде жаштарга жардам берүү менин кызматтарыма кирет. Тамак жешеби, бир нерсе болобу? Эмне болот ал жагында? Көбүнчө жешпейт эчтеке. Торту деле жок. Көп болсо суусундуктарын ичет.
шампанскийсин ачат. Болду. Бул деген жөн эле церемония болуп атпайбы? Церемониядан Церемония- кийин уже эмеге барышат. Ресторандарына, той, билбейм. Эмне кыларын А, ресторан болады екен все-таки, ал жерде Болот, кааласа. расписывается, да? Алар кааласа. Же алар биякта Көбүнчө болбойбу же тойлору? көбүнчө болбойт. Ресторанда кылбайт, э? Ресторанга кылса деле аябай узкий круг людей зовут. А жана кинолордо бар го, баягы расписаться кылып туруп природада ошентип Алар бай американецтерге. бай американецтер да? Ооба. А көбүнчөсү кандай кылат? Биякта Нью-Йоркто көбүнчөсү ошо церемония кылат. Анан церемониядан кийин же үйгө же ресторанга барышат, ооба. Просто биздикиндей эмес да. Анча көп адам чакырбайт. Болгону эле жакын достор. Канча адам примерно? Мен ойлойм 50-ге жетпейт. 50ге чейин, э? Чейин, ооба. Церемонияларда максимум ата-энелери, бир туугандары, анан подружка невесты и дружкалар. Болду. Достор, биз Централ паркка келип калдык буюрса. Ушул жерде Спилберг, Де Ниро, Мадонна сыяктуу адамдар ушул райондун жээгинде жашашат экен, э? Ошондойбу? Өтүрөлү, кыргызча. Жетишебизби? Ооба. Апа. Жетишип калдык, мощно. Катышам десеңер, бул программада сөзсүз катары бэкграунд опыт болуш керек. Потому что для американцев важно знать, что девочка, будущая няня, имеет хоть какой-то опыт. Алар лично алышпайт. You're good, go ahead, sorry. Компания табышынча мурун мен кыргыз кызды тапкам. Аты Азиза. Ал өзү деле алпер менен бияка келиптир. Ал убакытта уже биякта болчу. Бир группалашым Америкага кетип калган. Биз 3-чү курста болгондо. Экөөбүз болсо аябай көп ошо Америка жөнүндө сүйлөшүп атканбыз студенттик кездерде. Анан ушинтип сүйлөшүп атканда мен бир жолу жаман сөз айтып калганда, сен Америкага бара албайсың, англис тилиң жаман депчи. Ошол подругаңабы? Жок, досума, ал группалаш досум бар болчу да. Ал болсо эми ойлоно бер, мен ойлой бер ушинтип. Эмне ойлосоң ойлой бер деген. Мен деген барам, көрөсүң деп күлүп тамашалап сүйлөшүп атканбыз да. Андан кийин ал виза алып бияка келди. Кайсы программа менен келди ал? Ал спортсмен болчу. Спортсмен болчу? Спорт менен келиптир бияка. Анан убакыт кеткен өткөндө мен ага жазып атам. Кандай? Кечирим сурайм. Кечирим сурайм деп чын эле айттым. Ак деш керек, караны кара деш керек. Күнөөң бар болсо кечирим сура. Мен да ошентем. Кечип кой. Кандай экен Америка? Ооба, чын эле ошентип айттым. Анан сурадым, жардам бере аласың деп. Бирөөнү билесиңби? Кыздарга кандай программалар бар экен деп. Билбейм, анан кечирип кой. Бирок могу кызды билем. Бул няня болуп иштейт. Жазып көр да. Мен жазып көрсөм, ал мага бүт баарын айтып берди. Случайно эле билип калсың ошол программа боюнча, э? Кудай буйругу. Достор, Айсананын өзүнүн Инстаграмда блогу бар, достор. Ошол блогдо Америкага кантип келгенин, кандай тажрыйбасы болгонун, эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек, кайсы жакка көңүл буруш керек, кандай тажрыйбалар болду, баарыны Инстаграм баракчасы аркылуу, контент аркылуу көрсөтүп айтып берип кетет экен, достор. Калсаңар, ошол жак катталып алып туруп, байкап жүрүшсө болот анда, э? Thank you, my friend. Thank you. You're welcome. Thank you. Hey, if you take a picture, please donate if you can. $1 салып койсоң ойноп берет экен. Не жеп атабыз? Это мексиканская кухня. Сиз бол жеп атасыз. Латиноамериканецтер аябай мындай, кандай десем,
жакшы тамактанышат. Ингредиенттери аябай жөнөкөй, жөн эле жер жемиштер, гуакамоле, авокадодон жасалган. Жакпатабы? Жакшы сонун. Но в Америке сейчас очень популярна латинская кухня, латиноамериканская кухня. И вообще в целом испанский язык это второй официальный язык в Америке. Почти все госорганы разговаривают на испанском. Биз уже ичинде жүрөбүзбү? Ооба. Биз бул жактабыз. Мен сизге бул жакты көрсөтөйүн деп атам. Так, кимде кылайлычы? Кайсы жагында экен? Манхэттен эң башын. Ушу свадьбалар менен мен Центральный паркта аябай көп болуп калам. Ошондо сен планың кандай болуп атат азыр? Бул жакта окууну баштайсың. IT-ге. IT-ни баштадык деп коебуз. Андан кийин Канча 6 ай окуйсуң го аны? Эме буткемп болсо, буткемпте. Фронтенд болом дедиң го? Жок, тестировщик. Тестировщик. Анан Буюрса иштеп баштайбыз. кайсы жакта иштегиң келип атат? Андай максаттарым деле жок. Не принципиально десем болот. Негизи келечекте ким болгуң келип атат? Эмне кылыш жагат сага? Аябай. Жандай нерселерди ойлонуштурбадыңбы? Аябай жакшы, кызыктуу, анан кыйын суроо болуп атат да азыр. Сен эң негизи Америкада эле калсаң болду, ата кал жан ойлонуштур элекмин дейсиңби? Чын ошондой болуп калды. Мен өмүр бою эле Америка жөнүндө үмүттөнгөм. Бияка келип Арманың только Америкада болчу, андан тышкаркысын ойлогон көп катуу ойлонгон эмеспи? Жок, ойлонгон, бирок бул жака биринчи келиш керексиң да, сезиш керексиң, баарын көрүш керексиң өзүң, өз көзүң менен. Анан түшүнөсүң. Бир күнү өз кофейням, кичинекей. Өз кофейня. Же пекарняны ачып алсам жакшы болот эле. IT-ге эмнеге окуп атасың анда? IT деле азыр кызыктуу болуп атат. Мен 23 жашта элемин. Баарын көрүп көрүш керекмин. Попробовать. Вдруг IT деле болуп калат. Кыргызстанга бир пайдаң тийишин каалайсыңбы? Ооба, сөзсүз. Кантип тийгизесиң оюңча? Азастан баштасак, өз үй бүлөмө жардам берсем деле Кыргызстанга пайдабы? Пайда. Үй бүлөңө канча жардам берип атасың? Жок. Азыр менин жардамым эчтеке эмес. Бирок убакыт келгенде. Аны деле жардам деп айта албайм, ооба. Бирок бир күнү тилектерим бар. Нелерим бар? Тилектерим бар. Апама, байкеме, сиңдилериме бир үйдөн алып берүү же батирлерден. Квартира дээри. Перевожу кыйналам. Квартира дээри. Мындай абдан глубокий мысли болгондо орусча айтып көр эми укмуша болуп атса. Азыр болсо Нью-Йоркто аябай көп татынакай кыздарды көрсөң болот. Себеби деген азыр Нью-Йорк Fashion Week өтүп баратат. Бүтөйүн деп калды. Бирок көчөлөрдө жакшынакай модельдерди көрүп калсаң болот. Ушул жака келдик белек? Жок, дагы кичине калды. Тети жактан. Жанагы таштардын үстүнө. Сонун жер турбайбы?